Арыктайм десеңиз, айрандын сары суусун ичиңиз. Сары суунун курамында лактоза бар. Андыктан андан тамак алдында 1 стакан ичип алса, ал ичти көптүрбөйт жана тамактын тезирээк аш болуусуна жардам берет. Сары суунун курамындагы Б витамини организмде май менен көмүртектин алмашып туруусун тездетет. Андыктан аны арыктоо үчүн да колдоно бериңиз. Сары сууну күн сайын ичип турсаңыз, ал чарчоону жазып, жумушка болгон жөндөмдүүлүктү жогорулатат. Курамындагы калий элементи болсо, унутчаактыкты жоюп, эс тутумду кайтарат. Стресске каршы эң жакшы каражат. Себеби ал стрессти пайда кылуучу гормондорду жок кылып, кубаныч гормону аталган серотонинди бөлүп чыгарат. Организмди уулардан жана шлактардан тазалоодо маанилүү. Ал үчүн эртең менен ачкарын 1 стакан сары суу ичип коюңуз. Сүт азыктарынан сары суусун алуунун жолдору. Сүттү жылуу жерге коюп койсоңуз, ал ачыйт. Ошондо гана аны жай отко коюп коесуз. Убакыт өткөндөн кийин сүттүн бетинде быштактын бүртүктөрү пайда болот. Бул маалда аны оттон чыгарып муздатып, марлиден өткөрүп жиберсеңиз, таза сары сууну аласыз. 1 литр сүттү отко коесуз. Кайнай баштаганда ага 1 лимондун ширесин кошуп жиберип, дароо оттон чыгарасыз. Бир азда сүт быштактын бүртүкчүлөрүнө жана сары сууга бөлүнө түшөт. Анан аны марлиден сүзсөңүз, сары суусу өзүнчө калат. Уюган айрандын коюсун өзүнчө алып алсаңыз, мискейдин түбүндө айрандын сары суусу калат. Сары сууну пайдаланып, ден соолук менен сулуулукка кам көрөлү.